Саламатсыздарбы Кыргыз футболунун көрөрмандары. 20 март күнү Өзбекстандын Бүйнөткөр болбосо Милли стадионунда Кыргызстан сааты боюнча 22:00 Өзбекстан-Кыргызстан беттеши болуп өттү. Оюн башталганга чейин дүйнөлүк, азиялык эксперттер Өзбекстан курамасы 1-номер менен оюн өткөрөрүн жазып чыгышкан. Ал белгилүү болчу. Өзбекстан курамасы 2-орунда экенине карабастан жөн эле оюнду бизге берип коймок эмес. Бул жөн гана кыргыз көрөрмандардын үмүтү болчу. Анын үстүнө 2025-жылдын алкагында Кыргыз курамасынын 1-официалдуу оюну болду. Оюн алдына чейин Кыргыз футбол федерациясы Алимардан Шукуров Беларусь чемпионатына келген учурда жараты болгонун жазышып, кийинки оюнга сактап турушканын билдиришкен. Айтылгандай эле оюн Өзбекстан курамасынын тегергенде жүрдү. Топто ээлөө боюнча да алар алдыда болду. Кыргыз курамасы Өзбекстан курамасына атаандашсыз көрсөтүп, топто ээлөөгө аракет кылганы менен топту 80% көрсөтүш менен Өзбекстан курамасы көзөмөлдөп турду. Оюндагы бурулуш Саид Датсиев кызыл айып кагазын алып, пенальти иштеп тапканда болду. Албетте Датсиев бруталдуу жана жакшы оюнчу, бирок Кытайлык Тайпей жана Өзбекстанга каршы болгон беттеште кызыл кагаз алганын билебиз. Бирок ошого карабастан Максим Лисицин аны старттык курамда чыгарган. Бул суроо тудурбай койбойт. Анын ордуна болбоду дегенде Кристиан Браузманды же болбосо Иван Шамырзаевди чыгарса болмок. Саид Датсиев старттык курамда чыккан оюндун көпчүлүгүндө кызыл айып кагазын алып жатат. Элдар Шамуродов пенальтини ишке ашыра алган жок. Анын соккусунун багытын Эржан Токотаев туура таап соккуну тосту. Оюндун калган бөлүгү Кыргыз курамасын 10 оюнчу менен өткөрүүгө мажбур кылды. Кыргыз курамасы биринчи бөлүктө Өзбекстандын дарбазасына бир да сокку узатууга жетишкен жок. Кызыл айып кагазын алгандан кийин Кыргыз курамасы 5-3-1 тактикасы менен коргонууга өтүп, 4-4-1 тактикасы менен чабуулга чыгып жатты. Ал учурда биздин талаа бөлүгүбүздө 7-8 өзбек оюнчусу ээн эркин кирип жатышты. Оюнчуларга берилген баа. Оюнчуларга 10 баллдык системада баа бермекчибиз. Эржан Токотаев курамабыздын чеп дубалы. Бүгүнкү беттеште өзүнүн сейфтери менен эсибизде калды. Анын Шамуродовдун пенальтисин тосконун баса белгилөө керек. Азыркы учурда анын деңгээли кыйла өсүп, Европа тарапка жол тартуучу убактысы келген өңдөнөт. Ага берилген баабыз 9,8. Александр Мищенко Файзулаевди күзөткөн Алекс кезектеги мыкты беттешин өткөрдү. Оюндун аягына чейин биринчи бөлүктө коргоонун оң канатын Датсиев кызыл айып кагазын алгандан кийин сол канатты толук күзөтүп турду. Ага берилген баа 9. Тамерлан Козобаев. Бүгүнкү беттеште Тамерлан катачылык кетирген жок. Тескерисинче топту жеткирип берүүдө жана дарбазадан топту алыстатууда өзүн жакшы көрсөттү. Ага берилген баабыз 8,9. Элдияр Зарыпбеков. Чайка клубунун жарым коргоочусу Максим Лисицин курамда борбордук коргоочу катары пайдаланып келет. Бирок бул өзүнүн жемишин берүүдө, топту тосууда, топтун жолун торгоодо, катачыл ыс-кыймылда өзбек оюнчуларын бир нече ирет офсайдта калтырды. Ага берилген баабыз 9,3. Валерий Кичин. Капитандын жашы келип калса керек, катачылыктарды мезгил менен кетирип жатты. Датсиев бузган эрежеде топту туура эмес токтотуп алып, анын арты менен пенальти. Ал эми Саид Датсиев кызыл айып кагазын алды. Бирок коргонууда ишенимдүү оюн көрсөткөн үчүн 8,7 деген баага татыды. Саид Датсиев оюнун башталышында топко ээлик кылып, пас алмашууларды катачылыс кылып жатты. Бирок кызыл айып кагазын алган үчүн 2 деген бааны берди. Адилжан Абдрахманов сары айып кагаздарын көп алган үчүн кийинки катар менен болчу беттешти өткөрүүгө мажбур. Бирок бүгүнкү беттеште ал өзүнүн адаттагыдай бульдозерлик кызматын аткарды. Топту төшөлө тосуп жатканын түз эфирден көрдүк. Ага берилген баабыз 9,2. Адилет Кандыбеков үчүн бүгүнкү оюн дебюттук оюн болду. Ал өз кызматын жарым коргонуу позициясында жакшы аткарды. Маал менен коргонууга көмөктөшүп турду. Ага берилген баабыз 8,9. Эрбол Атабаев. Кыргыз Инеста сатыккан Эрбол бүгүнкү беттеште Алимардан Шукуровдун ордун басып, анын кызматын өз мойнуна алган. Ал кызматын жакшы аткарды десек болот. Анын жеткирип берүүлөрү жана топту талашуулары өз орду менен болуп жатты. Ага берилген баабыз 9. Каймер. Кызыл айып кагаз алганга чейин чабуулда кожого жардамчы иретинде чыккан. Айып кагаздан кийин оң канатта коргоочулук милдетти аткарып, топту тартып алууларда активдүү болуп жатты. Берилген баабыз 9,1. Жоэл Кожо оюнда топту өзүнө көп кармай албады. Чабуулда чыгууга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бул оюн ал үчүн оор оюндардын бири болду. Ага берилген баабыз 8. Алмашуудагы оюнчуларга берилген баа. Кристиан Браузман талаага чыгуусу менен коргонуу бөлүгү толукталгандай болду. Кристиан Браузман өз табында. Ага берилген баа 6. Экинчи бөлүктүн башында талаа үстүнө чыккан гүл жигит бир нече жолу топту алдыга сүрөп, каршылаштын дарбазасына жакындоого аракет кылды. Ага берилген баабыз 7. Арслан Бекбердинов талаага чыккан Дордоюнун коргоочусу Максим Лисицинин көрсөтмөсү менен коргонууну чеп дубалай тосуу керектигин түшүнүп чыккан. Ага берилген баабыз 5. Кайрат Жыргалбек уулу чабуулга Коржонун ордуна чыгып, алсымал эле топту өзүнө кармай алган жок. Ага берилген баабыз 6. Кими Мерк. Дээрлик оюн аяктаганга чейин талаага чыккан Кими көзгө көрүнүктүү эч нерсеси менен эсте калган жок. Ага берилген баабыз 5. Максим Лисицинин эмгеги менен оюн мурдагыдай эсепте аяктаган жок. Өткөнкү оюнда да бир топ айырмачылык менен жеңилгенбиз. Бирок бир оюнчу оюндун башында эле азайып, оюндун аягына чейин эсепти сактай алганы мактоого арзыйт. Бул коюлган автобусу менен Атлетико Мадридтин машыктыруучусу Диего Симеоне элестетти. Оюнчуларды туура чакырган. Болгон катачылыгы Саид Датсиевди старттык курамда чакырганы. Экинчи бөлүктө оюнга чыккан Кристиан Браузман өз формасында экенин көрсөтө алды. Мүмкүн старттык курамда чыкканда эсеп саны башкача болот беле.
Oyunun мықтылары Ержан Тоқотаев, Александр Мещенко жана Адилжан Абдрахманов. Беттештин начар оюнчусу Саид Дациев. Ал эми сиздин беттеш боюнча оюңуз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз.